бул жөн эле коом эмес, бул жөн эле баягы аялдардын бир өзүнчө бир топ аялдар бир жерге чогулуп алып эле анан бир чаан шөкөттөрдү уюштуруп эле жыргап эле жүргөн эле бир аялдар эмес. Эми туура биз ошондой жактарыбызды көбүрөөк көрсөтөбүз. Биз шаан шөкөттөрүбүздү, гала ужиндерибизди, бир аябай сонун оюн зоокторубузду, жыргап эс алып аткандарыбызды көрсөтөбүз. Анткени биз жашоодо ошону үлгү кылып өсөбүз да. Анан кайгырып атканыбызда кыйынчылыкты көрсөтөбүз. Жалаң эле бир залды жыйнап алып эле бүт бар проблемаларыңарды айткыла деп эле элдин баарын сахнага жалаң проблемный адамдарды чыгара берсек, ал кимге кызык, мисалы, туурабы? Ошондуктан сырттан караганда ойноп эле жүргөндөй көрүнгөнү менен бул коомдун жасап жаткан ишинин негизги мунун миссиясы, мунун максаты бул аябай терең. Анткени коомдо аялдын орду канчалык дегенде эле бул суроого катуу жооп алсак, мындай коомдун канчалык керек экенин түшүнсөк болот да. Анткени бул коомдо эң негизги главный нерсе бул аял. Аял ал кандай болгондо коомдо өзүн жакшы сезет. Мисалы, кандай болгондо ошол коом жакшы болот. Значит, аял жакшы болгондо коом жакшы болот экен, коом жакшы болсо аял бири-бирине өтө байланыштуу экен да. Бирок көбүнчө аялдар баягы коом жөнүндө дагы түшүнүгү жок дагы. Коомду өзүн кантип алып жүрүш керек. Баягы коомдо эмес, даже өзүнүн кайын журту, өзүнүн бир туугандары үйдөн чыккандан кийин кайра кандай баягы турмушка чыккандан кийин кайра үйдөгү ролун бүт баарын жоготуп атпайбы? Мамиле, ошонун баардыгы бул коомдо бул өтө терең тарбиялык жагы аябай чоң.